Эркекке кандай аял жакпайт? Эркекти көзөмөл кыла берген, анын апасынын ролун алып алган аялдар жакпайт. Эркек апасы сыяктуу аялдар менен бир төшөктө уктагысы келбейт. Кайдасың деген сөз, каяктасың, качан келесиң деп, аны биз жаным сен каяктасың, качан келесиң, мен сени күтүп атам дебейбиз да. Каяктасың? Качан келейин деп атасың деп сурайбыз да. Үн тонубуз өзгөрүп кетти. Мында биз ага апасы сыяктуу караган болобуз. Жана биз көз каранды экенибизди билдирип коебуз да эркекке. Эркекке канча көз карандылыгыңды билдирген сайын эркек бизден алыстай баштайт. Анан өзүнүн минустарын айта берген аял эркекти кызыктырбайт. Ой, мен семирип кеттим, менин чачым мындай болуп калды, агарып кетти, менин бетим брыш болуп кетти деп. Эркек айтсаң эмне, сенин брыштарыңды эркек жазып береби? Массаж кыл, азыр алам өнүгүп аткан заман. Мен айылдамын, кайдагы массаж дей турган болсоңуз, онлайн сабактарга катышыңыз, өзүңүзгө кичине акча жумшаңыз. Бетке массаж жасаганды үйрөнөсүз. Семирип кеттим десеңиз, эркек сизди арыктатабы? Эмне дейт? Ой, семиргениң жагат мага деп айтабы? Мага ушул абалыңда жагасың деп коюшу мүмкүн, бирок анын ички дүйнөсүндө эмне бар, аны сиз кайдан билесиз? Туура тамактануу марафондоруна катышыңыз. Минустарыңызга байкоочу кылбай эркекте жакшы жактарыңызды ача билиңиз. Көйнөк жакшынакай жарашып калдыбы сизге? Мага көйнөк сонун жарашты. Мен сулуу болуп турам. Деп өзүңүздүн бир сулуулугуңузду, ажарыңызды ача билиңиз.